Рахмат, Нурлан Самбекович. Мен мыйзам долбоорун колдоймун. Мыйзам долбоору жакшы, максаттарын таанышып чыктык. Мен мыйзамдан сырткары, кечиресиздер, мына урматтуу саламаттык сактоо министринин орун басары. Мен бүгүн жогоруда жана ар кандай маселеде дагы айтып үлгөрбөй калдым. Азыр бизге кат менен кайрылышты, элдер менен жолугушканда да айтты да, Каракулжа районунун Лайтал аймагында Шаркыратма деген айыл бар, тоонун боорунда жайгашкан. Бул абдан оор шартта жашашат да биздин жарандар. Ошол жерде ФАП курулат деп мына 3 жыл мурун айткан. Титульницке кирген, акча бөлүнгөн. Мына бүгүнкү чейин эмнеге уж дагы эле курулган жок ушул? Каракулжа району Лайтал аймагында Шаркыратма айылында ФАП. 3 адам иштеп атат, азыр мектептин ашканасында, бир мектептин бурчунда ошо врачтар иштеп атат, элдерди кабыл алыпчы. Эмнеге көңүл бурбайсыздар ушугачы? Анан 100 000 сом айлык маянан айтасыңар. Каякта айлык маяна? Биз мына элдерге барып жолугуп сүйлөшүп келдик врачтарда. Айлыгыңар канча десек алар күлүп атышат. 100 000 айлык алат экенсиңер, жакшыраак элди камсыздабайсыңар, чуркап иштебейсиңер десек, каякта 100 000 сом дейт. Мына ошол Лайтал айыл аймагында ФАП эмне себептен 3 жылдан бери курулган жок? Менин колумда титульностьтун эмесинде жок экен, чын эле тактап туруп, сизге жооп берип коелу. Эми ушул жак келгенде даяр болуп келиш керек да, негизги мен эми мына бул борбордо айткан жокмун, эми тез барып турасыздар. Мына тоолуу аймакты айтып атам менчи. Мен өзүмө жазып алдым. Сиз ушуну азыр картага кирсеңиз көрөсүз, мына Шаркыратма айылы кайсыл жерде экен. Бул тоонун боорунда жайгашкан айыл булчу. Мына 3 жылдан бери курабыз деп акча берилген, курулуп элек бүгүнгө чейин. Ушуну мага жооп берип коюңуз. Тез арада кат жүзүндө эле жооп эмес, муну салыш керек ФАПтычы. Былтыр мага айтышкан болчу, ФАП курулат деп. Наркы жылы да айтышкан. Сүйүналдаш түшүнөм. Андай ФАПтар көп эле болуп атат, бирок четинен 3-4 жылдан бери жакшы. Эми көп болсо силер көзөмөлдөшүңүздөр керек да. Сиздердин милдетиңиздер да. Биз жарабаган ошондой элдердин саламаттыгы, ден соолугун силер карашыңар керек. Ушул боюнча байланышып, тез арада мага жооп берип коюңуздар, макулбу? Жарайт. Алмаз Акунжанович, сиз да ушул көзөмөлгө алып койсоңуз, титульницке кирген, акча бөлүнгөн, себеби эмне болуп атат билбей атабыз ушунчу. Рахмат, урматтуу кесиптештер, мыйзам долбоору чейинде суроолорду берелик. Бактыбек Каныбекович Шойбеков, сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрага, саламат